Саламатсыздарбы, урматтуу Жыл сайын YouTube каналыбыздын көрөрмандары. 25 март күнү Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыкалык Акматов агабыз акка моюн сунуп 71 жашында рак илдетинен улам көз жумду. Бүгүн 26 март күнү Токтоболот Абдымамунов атындагы Кыргыз драма театрында акыркы сапарга узатуу зыйнаты өткөрүлүп жаткан чагы. Театр жана кино искусствосунун искусство өнөрүнүн көрнөктүү өкүлдөрүнүн бири Кыргыздын бакай атасы, сыймыгы, Кыргыз Республикасынын эл артисти Абдыкалык Акматов 71 жашында бул жарык дүйнө менен кош айтышты. Абдыкалык агабыз бул ааламдан кетсе да, анын эл үчүн кылган эмгеги, жараткан ролдору эл ичинде аңгеме болуп, руханий мурас болуп кала берет деп ишенебиз. Кыргыз киносунун улуттук театр өнөрүнүн өнүгүшүнө өзүнүн өзгөчө таланты менен олуттуу салым кошкон кандай гана мамлекеттик иш-чара болбосун, бакай атабызга айланып батасын берген, элдин амандыгын, ынтымагын, жерибиздин бүтүндүгүн, өлкөбүздүн эгемендигин, түбөлүктүүлүгүн тиреген. Кайсы гана ролду аткарбасын, өтөсүнө чыгып, кинодо да, театрда да керемет образдарды жараткан агабыздын жаркын элеси Кыргыз элинин жакын саналаштарынын, замандаштарынын жүрөгүндө түбөлүп сакталат. Урматтуу замандаштар, урматтуу маданият өкүлдөрү, көркөм өнөрү ээлери, маркумдун жакындары жана акыркы сапарга узатуу зыйнатынын катышуучулары. Биз бүгүн Кыргыз элинин сыймыгы болгон, таланттардын таланты, асылдардын асылы, элибиздин көңүл чорлорунан түнөк таап, сүймөнчүлүгүнө ээ болгон инсан, Кыргыз Республикасынын эл артисти, театр жана кино искусствосунун актёру Абдыкалык Акматов менен коштошуу, аны акыркы сапарга узатуу зыянатына чогулдук. Мына бул Бишкекке, Кыргызстанга келгенде дагы ар бир театрда чогуу иштешип, чогуу жүрдүк да. Бул калктын өзүнүн кесибине болгон ушунчалык урматы, өзүнүн кесибин ушунчалык сүйгөндүгү, ар бир образды жаратып атканда жан дүйнөсүн жанчып, болгон дареметин жумшап чыгарар эле. Өзүнүн кесибине өзгөчө бир ушунчалык сүйүү менен жаш кичинекей нарыс деген мамиле кылгандай аяр мамиле кылганы менен менин досум эсимде калат да. Өзгөчө талант, өзгөчө бир бала болчу да, өзгөчө жигит болчу. Анан калык өзүнүн бир жакшынакай жылдызын жандырып койду. Ал жылдыз өчпөй турган жылдыз, тарых жаратты, образдарды жаратты. Мен ойлойм, Кыргыз элинин арасында ошол образдар көргөндөрдүн эсинде түбөлүккө калат. Алса Кыргыз Республикасынын маданиятынын министрлигинин ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын Кыргыз кино керемети дөш белгиси, Кыргыз Республикасынын Жумадулов, Сүймөнкул Чокморов, Мукан Рыскылбеков атындагы сыйлыктардын лауреаты, Манас эпосун жайылтууга кошкон салым үчүн Саякбай Манасчы медалынын ээси, Ноокат районунун ардактуу атуулоочу. Мамлекеттик сыйлыктары, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси, Кыргыз Республикасынын эл артиси. Акыркы мезгилде Манас улуттук театрында актер катары эмгектенип келген, Кыргыз элибизге бүтүндөй өмүрүн арнап,
Madaniyat жана искусство көркөм өнөрүндө өзгөчө кино тармагында өчпөсүз калтырып кеткен көрүнүктүү актер Абдыкалык Акматовдун жаркын элеси кыргыз журтунун, маданият жана искусство көрөрмандарынын, замандаштарыбыздын, кесиптештердин, жакын туугандарынын үй бүлөсүнүн эсинде түбөлүк сакталат. Кыргыз элинин улуу өнөрүнүн залкары Абдыкалык Акматовдун жаркын элеси эл жүрөгүндө түбөлүк жашайт. Биз анын чыгармачылык өмүрүн дайыма эскерип, кийинки муундарга жеткирип, түбөлүк эскерип турууга милдеттүүбүз. Маркумдун жакындарына, бир туугандарына, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Маркумдун жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Жекеле бая bir kişileşken adam katar emez. Ökөбүз мындан 30 жылдан ашуун мурда нарындан чогуу иштешип баштаганбыз. Андан кийин мына ушул театрдан чогуу иштештик. Эми ушул азыркы мезгилде Манас театрында иштеп аттык эле. Мен калктын эми бир жогоруда айтып өттү, таланты өнөрү боюнча. Мен ушул калкты чогуу иштешкен адам катары эмес, бир тууган катары болуп калдык эле. Калык экөөбүз бир туугандай. Ошол калктын өзгөчө боорукерлиги, өзгөчө жөнөкөйлүгү, элпектиги, ишке болгон өзүнүн мамилеси өтө өзгөчө эле. Ошол улууга дагы, кичүүгө дагы bir katı aytkanın men ukpadım, men özüm jeke özgert başım ukpadım. Жатқан жерің жайлы болсын, топырағың торқа болсын, иним. Бейіштен орын ал. Айлағанша қош деп айтуға арқа жоқ. Қош иним, қош. Жатқан жерің жайлы болып, топырағың торқа болып. Жаның жаннатта болсын, қалық иним. Ар бир адам жөнүндө бардык жакшы жактарын, бардык таланты, тияк биягын айтып. Өтө узак убакыт керек, бирок эми шартка жараша дагы кийин дагы эскерүүлөр болор. Бирок калык кыргыз театр өнөрү менен кино өнөрүндөгү чын-чынына келгенде жакшы, жаркын жылдыздарынын бири эле. Күтүүсүздөн ажырап калдык. Мындан 2-3 ай мурда эле кадимкисиндей эле, деле мындай болот деген, адамдын оюна кетпегендей иш болуп кетти. Асылган оору ошол билинбей жүрүп акыры алып тынды. Бирок калктын жасаган эмгектери кыргыз элинин маданиятына кошкон салымы түбөлүк айтыла берет. Жакшы сезимдер менен эскериле берет. Калык көптөгөн эми санап отуруунун кажети жок. Көптөгөн спектакльдерде эсте каларлык жакшынакай образдарды түзүп кеткен мына Нарын театрында дагы. Манас руху деген театр эле Нарында. Андан кийин мына Абдымомунов атындагы Кыргыз академиялык театрында дагы чоң ролдорду элдин эсинде калгандай кылды. Андан кийин акыркы өмүрүнүн акырында Манас театрында дагы мыкты образдарды жаратып келаткан. Бирок калк баягы көбүнчө кино жагын бүткөндөн кийин кинодо абдан көп образдарды жаратты. Токтогулду баш кылып ар түркүн образдарды. Бул калктын эми баягы
искусство өнер адамдары таланттуу болот го баары эле. Бирок калыкка баса белгилеп айтып кетүүчү нерсе бул калык маданияттуу адам эмес. Вообще эле адамдын маданияттуусу болчу. Адамдык мамилеси, улууга да кичүүгө кылган мамилеси. Мен ушул жашка келип, ошончо 30 жылдан ашык чогуу иштештик. Бирөө менен бир ызылдашып, кырылдашып, узулдашып атканын укпадым. Ушу өтө кечиримдүү дагы, түшүнүктүү дагы, боорукер адам эле. Анан бул жумуш дегенде спектакльдерде колдо жакшы эле устачылык. Ошол декорацияны кошо өзү жазат. Күндүр түндүр тынбай ошол кийинки акыркы ошо Манас театрында иштеп атканда. Билеген спектакльдин декорациясын өзү жалгыз. Өзү эле бир тыйын албай эле ушунчалык бир ишке ушундай мамилеси кылмыш болчу. Ал мындай бардык эле кишинин колунан келбейт. Бир тыйын албай ушул заман билеген спектакльдин декорациясын күн түндөбөй театрга тунеп калып жасап ошол жерде. Таң атпай барсам эле жүрөт, ой эмне ушул жака түнөдүм. Ой, байкем алыс болуп атпайбы, Манас театр тиякта да барып келгиче. Сиз репетиция кылып калсаңыз анан бир жери эле элек болсо анан токтоп калабыз да деп ошо. Ушундай бир маана, анан партнерлорго калган маанасы. Айтпадым, адамдык өзүнүн ички маданияты ушундук. Мындай чанда эле мындай адам болот. Багы режиссерлор менен иштешкенде багы кичине кыжыңдаш болуп кетет. Ошондо дагы бир башка артисттердей болуп айтышып кетип ал эле болду. Жок. Кандай болсо да ошол туура кечирип койгула. Ошондой бир элпек кичинекей бала жумшаса деле кете берчү. Жумшабаса деле мен барып келе коеюнчу, мен алып келе коеюнчу деп ушундай бир өзгөчө жан эле да бар. Абдыкалкага кошуңуз. Бейиштен орун алыңыз. Кандайдыр бир көркөмдөп дагы айта албайбыз, сөз жетпейт. Себеби Алла Тааладан берилген касиет анын жүрөгүндө орногон. Ошол жан дүйнөсү бай жигит эле. Анан ушунчалык адамдык баалуулукту жогору баалаган киши эле. Анан өзүнүн адистиги боюнча айтып кетишти, өтө кесибин сүйөт эле. Андан сырткары Бакай атадай болуу анын турган турпаты, кийген кийими, ошол эле Бакай атанын калпагынын жарашканын айтсаңыз, өңү түсү, Кудай Таалам бардыгын берген болчу да. Ошол бизге Алла Тааладан берилген бир улуу белек деп эсептейт элем. Бирок монтип кетип калат деп ким ойлоптур. Эми жай жанатта болсун. Анан бул улуу касиетти алып жүрүш дагы өтө оор, кыйын. Анан Абдыкалыктын эл алдында Бакай ата болуп батаны текстин бирөө жазып бербейт эле. Көбүнчө бата өзүнө көктөн түшкөндөй болот эле. Ал батаны бул мисалы жаштар үйлөнгөн жерде башка бата, эл ынтымагына башка бата, Нооруз майрамына башка бата. Биздин кайсыл жакшылык болсо, ушул Кыргыз Республикасынын мамлекеттик деңгээлдеги жакшылыктарында ар биринин өзүнчө батасы бар эле да. А бул батанын текстин мен кайдан алат деп ойлочу элем. Филармонияда бир жакын отуруп калдык. Анан мен ой деп койдум. Десем, мужеке сизди капа кылып алдым дейт. Жок, капа кылган жоксуң. Ушунчалык аяр мамиле кылат эле. Анан ай сен батаны кайдан аласың десем, ошондо Абдыкалык айтты да, ой эже бата көктөн түшөт деп. Эми жаны көккө жаксын, сөөгү жерге жаксын, жайы жаннатта болсун, бейишин берсин. Ооруп калган убагында сахнада бир аз да болсо алыстап калды да, сахна кадимкидей жоктоп калдыбы?
Мен сахнада иштебейм, бирок мен сахна жоктогун кесиптештери, көрүүчүлөр аябай айтып жазып атканын окуп көрүп аттым интернеттен. Бирок көбүбүз байланышканда эле бардык эле айтып атышты, айланайын эмнеси бул жакшы болуп кетсе экен деп тилегибизди айтып Кудайдан тилеп турдук. Акыркы убактарда сүйлөшкөнүңүз эсиңизби? Мен сүйлөшө албадым. Акыркы ошо мындан бир 5-6 ай мурун бир филармонияда бир иш чарада көргөнмүн, ошо боюнча көргөнүм жок. Чоң рахмат.